Урматтуу Аскарбек Сапарбаевич, биринчиден командаңыз менен саламатсыздарбы? Аскарбек Сапарбаевич, айтсаңыз, нарын жергесинде, ат баш жергесинде кандай иштер аткарылды быйыл? Жана эмки жылга кандай деген пландар бар? Канча техника берилди? Канча деген үрөндөр берилди? Канча деген жеңилдетилген кредиттер берилди? Ошо боюнча бир маалымат бересизби? Жооп бериңиздер. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Жалпы Нарын обласы боюнча жеңилдетилген насыялар боюнча айта кетсек, 864 жеңилдетилген насыя берилген, анын суммасы 363 миллион 580 миң сомду түзөт. Техника канча берилди? Техника лизингке? Канча тонна үрөн берилди? Даярданып турасыздарбы? Салыштырайын дегенде былтыркы менен быйылкынын айырмасы. Аскарбек Сапарбаевич, сизден сураныч. Нарында ар бир айыл өкмөткө, ар бир айылга бирден техника бере аласызбы лизингке? Билесиз, айыл өкмөттөрдө нарын өзү датасында отурат, акчасы жок. Бирден эмес, андан көп деле алса болот. Себеби 3 миллиард 200 миллион сом акча айыл банкта техниканы лизингке алганга каралган 6% менен 7 жылдан кем эмес. Жеке менчик эмес, Аскарбек. Айыл өкмөттөргө. Айыл өкмөт дагы ошондой шарт алса болот. Муниципалдык кылып түзүү алса болот. Болот, ошондой шарт. Рахмат. Андан тышкары тоют маселеси боюнча, өзүңүздөр билесиз, быйыл суу ташып болгондон тоют дагы бир аз көп эле аз болду. Кандай чаралар колдоносуздар? Буюрса, кандай нерселер бар? Кыштан кандай? Биринчиден, Улан Болотбекович, биз жанакы Кыргызстандагы быйылкы көйгөй болду дейм, өзүңүз билесиз. Туура, болду ооба. Өндүргөн тоюттарыбыздын баардыгы Кыргызстандын ичинде калып калыш үчүн биз чектөө койдук экспортко. Вообще чыгарытпай койдук. 21-жылда билесиңер ушундай болуп чектөө киргизип, анан ушул кыштан чыкканбыз. Быйыл дагы ошондой кылдык. Быйыл дагы ал быйылкы көлөм 21-жылдан көбүрөөк. Жанакыл дандан боло турган тоюттар бизде жетишерлик болот. Жалгыз эле көйгөй бир эле маселеде жанакыл түктөлгөн кургак чөп деле бар. Былтыркыдан быйыл азыраак. Анан четтен келип аткан тоюттарга жеңилдетүүлөрдү киргиздик. Бул эми эң негизги ушул эки маселе. Эгерде продуктивдүүлүгү төмөн малдарды сатабыз десе, четке чыгаранга чектөө жок. Четтен келген малдарга дагы бияка эч кандай чектөө жок. Жаңы тиги жогорку продуктивдүү малдарга. Рахмат. Аскарбек Сапарбаевич, чет жерде де Африка өлкөлөрүндө бир чөбүс өткөн да, суданка деп коем, не деп коет экен да. Суу талап кылбаган кайрак жерге. Ошондой бир сунушта карап көрдүңүздөрбү? Биздин жерге өсөткөнбү, кандай экен? Биз быйыл 99 тонна 500 килограмм ошондой сиз айтып аткандай чөптөрдөн алып келдик, 6 түрүн алып келдик. Азыр бүт Кыргызстан боюнча райондордун баарына тараттык. Муну октябрь көлдө эртерээк болот, аяк башталды себеп, калган райондордун баарына жеткиздик. Рахмат. Себеп баштадык. Рахмат. Аскарбек Сапарбаевич, мурун налогун төлөй албай, соцводун төлөй албай, айдоо жерлер жайыт жерге өтүп кеткен да. Ошолорду кайра берки айдоо жерге өткөрүү боюнча кандай иштер иштелип жатат? Рұқсат болса, Улан Болотбекович, Расулов Адлет, жаратылыш ресурстар башкарманын башчысы, Айыл чарба министрлиги. Бул боюнча Улан Болотбекович азыркы учурда комиссия менен отуруп караганбыз. Бул жер суу көзөмөл кызматын менен биргеликте, анан жер ресурстар кызматы менен биргеликте, анан территориалдык өз алынча башкаруу органдары менен, ИИ райондор менен жүргүзгөнбүз. Азыр кандай өткөзүлөт, жерлердин түрүн которуш керек. Витуго эжесин категориясы калат, жердин өзүнүн түрү которулат. Ошо жайыт болсо, жайыттан кайра суга тайдоо которулуп, кайра кайдоо которулуп, анан процедурасы жана 243 менен жобо менен бекитилген, жоболор менен берилип кете берет да. Рахмат. Адет мырза, өзүңүз билесиз, Нарын жергесинде, Нарын районунда, Ат баш районунда көптөгөн жер өтүп кеткен. Ошону сизден сураныч, тездетип берсеңиздер, калкка. Тоют маселесин билесиздер.
Аяқада айдаш керек, камдаш керек. Рахмат. Аскарбек Сапарович, ат башы Акжар айылдарында ушунга чейин таза суу жок да. Таза суу чыгаралы десе, Токой чарбасына караштыруу 4 гектар 79 соток жери бар экен. Ошону сиздерден сураныч. Трансформация кылып бересиздерби, өткөрүп бересиздерби, суу чарба департаментине кайсысына? Жок, суу чарба департаментине карабайт таза суу. Таза сууга стройко карайт да. Жок, сиздерде Токой чарбасына жер экен да? Ооба, эгерде демилгелеп келсе, жок, тиги Ушуну бир карап коесузбу? Ат башынын жетекчилери шалакы болуп, ушунга чейин кылбай келишет да, сиздерден сураныч бир. ал эми райондун эле компетенциясында. Район чечпей атат да, сиздерге айтып атат. Токой чарбасы өткөрүп берсин деп атат да. Райондун жетекчилери шалакы болуп атат да. Макул, Ушуну карап берип коесуз бир. макул карайт. Рахмат. Андан тышкары Нарын районунда 2 нарын айылы бар. Ошо 2 нарынга айылына орто мектеп бала бакча курулмак. Курула турган жер айыл чарбасы категориясы жер экен да. Ошонун курулуш категориясына дагы бир көзөлөп коесузбу? Карап берип коесуздарбы? Эми бул азыркы сиз көтөргөн эки маселе тең райондун эле компетенциясында маселелер. Ошо район чечпей атпайбы? Сиздер карап берип коңуздарчы. Макул. Көзөмөлдөп. Рахмат. Андан тышкары жайыт маселеси, каналдар маселеси боюнча. Рахмат. Айтып кетиш керек. Сиздерге Аскарбек Сапарбекович, Сокеев, Алмазбек Темурбековичке рахмат, чоң рахмат. Көп деген жакшы иштер болуп жатат да. Каналдар курулуп жатат, курулбаган. Сураныч, сунуш. Урматтуу Элмир Акыевич, фракциянын чечимине кирип бересизби? Келаткан жылкыга Аскарбек Сапарович сураныч сиздерден. Акмуз, Акмоюн, Бирлик, Ат башы, Акжар айылдарында Өмүкө деген канал бар экен. Каналды кайра жасап чыгыш керек экен. 8611 гектар жер суу басат экен. Сураныч карап берип коесуздар, Ат башы айылы району боюнча. Талдуу суу айылында Сары Тал деген канал бар экен. 1000 гектар жер суу басат экен. Карап коесуздарбы? Анан Башка айылында Чекенделүү Тала деген канал бар экен. 2000 гектар жер суу басат экен. Келеткан жылга кирип бересиздер. Бул Ат башы району боюнча. Эми Нарын району боюнча Аккудук айылында Топон Арык деген канал бар экен. 600 гектар жер суу басат экен. Кудай буйруса бүтүп калса. Орток айылында Кажырты деген канал бар экен. 2870 гектар жер суу басат экен. Бүтүп калса буйруса. Анан Миңбулак деген айылында Байчерик деген канал бар экен. 1000 гектар жер суу басат экен буйруса. Сиздерден сураныч, көп деле каражат эмес экен. Шуну карап берип коесуздар келеткан жылга. Жарайт. Рахмат, иштериңизге ийгилик, иликтер каалайбыз. Рахмат.